Саламатсыздарбы, урматтуу түз эфирден көрүп аткан жалпы колдоочулар. Мен көп жылдан бери Facebook'tan бири-бирибизге ушундай жакшы комментарийларды жазып, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге ушундай жылуу, жакшы сөздөрдү айтып жүргөн Аксакал, ар дайым калыс сөздөрүн айткан Аксакал. Баарыбыз тааныбыз бул кишини. Өтө ырларды жазып, ушундай бир таланттуу киши. Ушул киши менен азыр мен өзгөнөн жолугуп калып, бир-эки куплет ырым бар. Мен ушул ырларымды ырда берейин деп Калмамат ака менен мен ушул жерде жолугуп калдым. Рахмат. Биз Мырзаке дейбиз. Турсунбай Батыр, рахмат. Бул жигитти таанысыңар. Ала Чоңалайдын батыр жигити, коркпогон жигити ушул болот. Мен өтө эле мактап койдум. Эми турусунда бүгүн мынакей жолугушабыз. Улуу инсан Адахам Кимсенбаев Мадыбаров менен жолугушуп атабыз, урматтуу окурмандар. Адахамды өмүр бою колдоп келатам мынакей. Бир жүзүм менен, бир өмүрүм менен, бала чакам, тууган урук менен колдоп атабыз. Ошондой эле айтып кетейин, ушул жигитти колдой эле Кыргызстан өсүп өнүгөт. Бул жигит билими туш тараптан төкпөлгөн адам. Эми төмөндөгүрдү окурмандар сиздерге арнап коеюн. Көрөрмандар сиздерге болуп келген кылымдардан кылымга, Адахам Мадымаровго болуп келген кылымдардан кылымга доор өтүп мындан кыйла мурунда бар эле Мадымаровдай боло албайт. Жаратканым колдоп турат чынында. Болуп келген кылымдардан кылымга өтүп мезгил бир топ жылдар мурунда бар эле Мадымаровдай боло албайт. Дүркүрөгөн ушул биздин кылымда болуп келген кылымдардан кылымга тактап айтып чындыгында кайында бар эле Мадымаровдай боло албайт. Татыса да батыр наамга кылымда залкаларды билип болбойт чынында таанышылат алар дагы кылымда бар эле Мадымаровдай боло албайт. Мунун баары жараткандын сынында деп ушул улуу инсан Мадымаров Адахам Кимсенбаевга арнап жибердим. Бул кишинин илхамы, көрөнгөсү, кыйындыгы, батырдыгы, бет кайтардыгы, элим жерим дегендиги үчүн ушундай ырлар чыгып кетет экен. Туу көтөрөм гүл замандын деминен Адахам Мадымаровго болуп арзыбаган чыгармаларым Адахам Мадымаровго арналат өзү. Улуу таңым тээ батыштан сөгүлүп, улуу демдин берекеси төгүлүп, кыргызымдын ала тоодой залкары келе жатат бүт ааламга көрүнүп, бүткүлдүүнө аны гана караган, кадыр баркы айламга тараган, колдоп алган о калайык ойлонбой, мына улуун кандыгына жараган, колдоп алган о калайык ойлонбой, мына улуун кандыгына жараган, Адаханым каныбыз деп жар салам, угуп турчу садагасы бүт аалам, өткөн мезгил кылымыңды карытып, болочокту бир утурлап мен барам. Мадымаров келечектин кыраны, калайыктын бир тилеге ураны, алга элим барыңар кишенем, эмага жыгалыңдын булагы, туу көтөрөм гүл замандын деминен, акын болом ишене беремин мен. Адаханым ханым болот элимдин, бата берген калайык калк эмсен. Адаханым калым болот элимин, бата берген калайык сен элимин. Мен кыргыздын ханы болуп кетерсин. Мамлекет гүлдөп өссүн, өнүксүн. Рахмат ака, калемиңиз курчусун. Рахмат, Алайымдын Чоңалайдын батыры ушул жигит болот. Турсунбай Батыр деген. Калемиңиз курчусун агай. Калемиңиз курчусун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Шейх. Жазаттарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бул Калмамат агайдын биз Facebook'tan мен көп көрөм ушундай ырсаптарын. Анан чынында өтө мындай маанилүү курч немелерди берет. Курчурларды жазат. Ушу киши менен жолугуп калдык. Мына азыр Кудайым буйрса өчүрбөй эле ушул боюнча түз эфир менен киребиз. Адахам Кимсенбаев кирип кетти. Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзаке китепканасында жолугушуу болуп атат. Кичине эле. Болду, кармапсыз. Майдан чоң-чоң алыңыздар. Майдан чоң-чоң алыңыз. Ай, рахмат. Мынакей кыргыздын салты. Рахмат. Бөлүшөбүз, туугандар бөлүшөбүз. Бөлүшүп туруңуздар. Адахам Кимсенбаев биякта жолугушууну баштаптыр. Мынакей.
38 talapkerдің biri biz. Дағы біреусі кеше келіп кетіптір. Бұл жерге емес өзгөрге кетіптір да. Bir жерден өткөріп кетті дейді. Қарақұлжа менен өзгөрді біріктіріп bir жерде кетті. Көрдік. Сүреттіңөрді көрдік. Өте бақтылысыңа көп ел жиналыптыр. Ат менен жарышқандарды көрдік. Атты қуып өтіп кетіп, атты ұяттылғандарды көрдік. Еме өкмет алып барағы, башқасы алып барағы, ошо көргөнүбүздү айтып атабыз да. Мына жерге киши көп келди, аз келди деп айтпаңыздар. Мына жерге чын жүрөгү менен Аллах айдап келген кишилер гана келди. Аллахтын diline salgan, çındık izlegen, hakikatka unutilgan insanlar gelip oturadi. Al жерге мен жана кечеден бери ушул сөз аябай таасир кылып, көңүлүмдөн кетпейт. Куршапта Адыл Айтбаев деген бир айжекем бар. Көңүңүздөр таанысаңыздар керек, архитектурада курулушта иштейт. Ошо киши чай ичип отуруп айтты да. Bir dostlarıma ayttım deydi aylanayında köynekti dağı bir sezon giysene bolboylu kanday tez almaştırasına geçeli birimdik menen mekenim Kırgızstan dep жүгүрүп жүргөнүңөр бүгүн ушул bir kişi bir жигитти айтып чуркап жүрөсүңөр десем дейт биздики көйнөк эмес биздики топчусу жок халат дейт жүгүрүп баратып чечип жаңысын кийип алып кете беребиз деп айттым. Мына ошондой жүгүрүп жүргөндөрдү кече азыр Каракулжадан айтышты. Бир эже маябай катуу сүйлөдү. Ошол эже айтып атат. Attан жарышы өтіп бартат жүгіріп деп. Мына ушундайлар болуп атат. Бирок алар дагы пенде. Алар да пенде. Аларга дагы эч кандай капачылык жок. Мындай шайлоолордун көбүн көргөнбүз биз. Мындай шайлоолордун көбүн көрдүк. Кантип шайланып атат, кантип жыйынга барып атат, кимдер жыйнап берип атат. Ошол жыйынга барып отуруп келгендер кийин не деген сөздөрдү айтып атат, баарын билебиз. Кээ бир азаматтар жаңы шайлоого аттанып аткан болсо, биздин өмүрүбүздүн чейрек кылымдан белки өмүрүбүз шайлоолор менен өтүп атат. Мына азыр Каракулжада маданият үйүндө жыйын өткөрүп атып айттым. Мындан туп-туура 25 жыл баштап, чейрек кылым баштап, дал ушул декабрь күндөрүндө Абсамат Масалиевич экөөбүз барып, Бекмамат Осмонович бар эле, раматылык. Мына ошол кишилер менен барып жыйын өткөргөнбүз. Анда дагы президенттик шайлоо эле. Ал президенттик шайлоодо Абсамат Масалиевич талапкер эле. Биз Бекмамат Осмонович, Бекмамат аке экөөбүз ал кишинин ишенимдүү кишиси элек. Ошол кишини коштоп колдоп жүрчү элек. Ошол жерде кеч болуп калды. Анда дагы декабрдын кыска күндөрү кеч болуп калды. Ошондо маданият үйүнүн светин өчүрүп койгон аким. Анан жарык, ал кезде телефон жок, колунда чырагың жок. Ептеп, күкүрт жагып отуруп, жарык менен Абсамат Масалиевичтин ошол тепкичтери менен алып чыгып кеттик эле. Бүгүн да 2020 жыл декабрь. Бүгүн да дал ошондой көрүнүш. Бүгүн да Мадумаров менен эл топтогонго, аксакал айткандай, Мадумаровдун келген укпасын дешип жүрөт дейт. Ал кезде Масалиев укпасын дейт эле. Ошондо дагы акимдер чуркап жүрүп элди жыйнап берет эле. Башка талапкерге бүгүн да ошондой эле. 25 жылдан бери эч нерсе өзгөргөн жок. Баягы эле баягы. Артка кетсек кеттик, алдына жылган жокпуз. Эмне себептен? Себеби эмнеде? Өзүбүздө. Өзүбүз эркин жашаганды үйрөнө албай койдук. Мен 95-жылы депутаттыкка койгондо, 2000-жылы депутаттыкка койгондо сиздер бүгүнкүгө караганда эркинирээк элеңиздер. Акимдин айтканына карабай, Мелисанын айтканына карабай, мына ушул жерде биз Мырзаке айылында эмне десек ошондой болчу эле, туурабы? Бүгүн ал ер жүрөк азамат агайларыбыз, эжекелерибиз ошол кезде 50 жашта болгон болсо, бүгүн 75-ке келип калышты. Ошол кездеги 60 жаштагы айткандан кайтпаган аксакалдарыбыз көпчүлүгү дээрлик 90% энелерибиз аркы дүйнөгө кете берди. Ушул соңку 25 жылдын ичинде өскөн муун биз
көз карама болуп калдык, биз жалтактап калдык, биз коркуп калдык. Эмнеден? Себеп мектептен баштап тарбия жоголду. Мектептен баштап. Мугалимдер начар бар? Жок. Мыкты мугалимдерибиз бар. Мугалимдердин ышкы жок, ошол тарбия бергенге. Эмнеге? Айлык өтө аз. 2017 жылы мен сиздер менен жолугушканда ушул жерден көпчүлүгүңүздөр айттыңыздар эле. Бир азаматыбыз чыгып, айлыгыбызды 25.000 кылам деди. Биз ошого добуш беребиз дедиңер, агайлар, эжекелер. Туурабы? 2017, 3 жыл башта. 2,5 жыл болду. Ошондой болдубу? Жок. Мен эмне дедим эле ошол жерде жыйында отуруп? Жалган деген. Мени жаман көрдүңүздөр. Кантип айлыгыбызды 25.000 кылып берем деп атса, бул жалган деп атат деп. Туруңуздар, ким 25.000 айлык алып атат? Жок. Пенсияңыздарды 11.000 сомдон кылып берем деген. Канча болду пенсиябыз? Баягы эле ойдом. Да. Баягы ойдом. Демек, ушул нерселердин бардыгынын башында ким турат экен? Өзүңүз. Эл, коом. Неге? Ишенет экенбиз. Же ишенгибиз келет экен. Бул шайлоолор эмнеси менен айырмаланып атат азыр? Мыйзамсыз бийлик, мыйзамсыз иштер менен шайлоого баратат. Мыйзамсыз бийлик дегениңдин себеби Кыргыз Республикасында конституция бар. Анда президенттин милдетин аткарып отурган азамат шайлоого бара албайт деп так жазылып турат. Бул менин эле сөзүм эмес. Кыргызстандагы бардык юристтердин пикири ушундай. Кыргызстандагы эмес, чет өлкөдөгү өнөктөштөрдүн пикири ушундай. Кече Россиянын президенти Владимир Путин маалымат жыйын берип атып Кыргызстан жөнүндө эмне деди? В Кыргызстане постоянная чехарда деди. Чехарда деген сөз бул башаламандык деди. Бул мыйзамсыздык деди. Уктуңарбы? Уктук. Уктук, бирок унчукпайбыз. Мейли, чехарда болсо болуптур да. Бирок биз менен чет өлкөлүктөр эсептешпей калды. Неге? Тааныбай калды. Мыйзамсыз бийлик деп атат. Бирөө учуп барды, тааныган жок. Экинчиси учуп барды, тааныган жок. Баары бир тааныбайды. Неге? Себеп конституция тебеленди. Төңкөрүш болду. Бийликти басып алуу болду. Бул жакшы эмес көрүнүш. Сиздер менен сентябрдын канчасында жолуктук эле ошол? Стадионда канчасында жолуктук эле? Менимче ошол 28-29 жолукканбыз ба? 28 эле? Мына караңыздар эми. 28 сентябрь, октябрь, ноябрь 2,5 ай болуптур. 2,5 ай баштагы сөзүмдү азыр коюп койсоң болот ушул жерде. 2,5 ай эмес, 25 жыл баштагы сөзүмдү азыр интернетке чыгарышып, муну качан сүйлөдүңүз деп сурайт менден. Кече сүйлөгөндөй болот. Мен айтам, ушунчалык ажеттикпи, карабайсыңарбы? Ал кезде чачында бир ак чач жок, жап-жаш жигит сүйлөп атпайбы? Десем, бүгүн сүйлөп аткандай сиздин. Себеп, бүгүн сүйлөп аткандай угулат, биздин позициябыз чейрек кылымдан бери кылдай кышайып койгон жок. 30-дагы Мадумаров кандай болсо, 55-деги Мадумаров дал ошол бойдон калды. Тек гана чачыбыз агарды, жашыбыз картайды. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, тажрыйбабыз өстү. Мамлекеттүүлүктү эмне экендигин, экономика эмне экендигин, чет өлкөлүк саясат эмне экендигин аябай мыкты өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүк жаралды. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, канатты кактырып, учуруп койгон мына сиздер отурасыздар ушул жерде. Ушул Мырзаке айылында 90%-дан ашык рекордту ушул Абсамат Масалевич президенттикке койгондо, мен парламент депутаттыкка койгондо рекордту сиздер койгонсуздар. Мен 1000 жолу таазим этем сиздерге. Себеп
Biz az kelip kaldık деп ойлобойсуздар. Мына интернетте жүрөт. Бирежеке маябай күйүп сүйлөптүр. Абдан күйүп сүйлөптүр. Ушул Ош шаарындагы болгон жолугушууда драм театры толбой калды. Уялбайсыздарбы? Ушу киши келгенде драм театр толуп кетиш керек эле дегендей кылып кайрылуу менен күйүп жасаптыр бир эжекебиз. Мен ошол эжекебизге Аллах разы болсун деп айтарым. Бирок бир жооп берип коеюн. Мадумаров үчүн келген бир киши аким менен өкмөттөр, директорлор айдап келген 10.000 кишиден артык турат. Алып барып ошол жерде отургандар баары эле ичинен ак батасын берип отурган жери жок. Жер тепкилеп тоңуп, үшүп, үйүндө иши калып, ошол жерде жаман көрүп отурушат. Ошолор келгендин бардыгы шайлоо күнү бир атанын балдарындай болуп, ошо кишиге добуш берет дегенден өтө алысмын. Өтө алысмын. Аллах насип кылса, буйурса, көкүрөккө салса, ошолордун дээрлик көпчүлүгү барып, кимге добуш берерин Кудай кааласа көрөбүз. Аз калды, 10 январга чейин аз убакыт калды. Кудай кааласа. Биз чындык издеп жүрөбүз. Биз акыйкатты издеп жүрөбүз. Биз моунда болуп, өткөндөгү шайлоодо дагы ошол Мырзакеде стадиондо жолукканда дагы айттым эле, Кудай сактасын. Болшеке барбы ушул жерде? Бир барбы? Ошол жерде агайлар, мына сиз дагы бар элеңиз. Сенин сүрөтүң жокко эч жерде деген кишилер болгон эле да. Биздин сүрөт сиздердин жүрөгүңүздөрдө деп айттым эле. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Периште амин деген экен. Не дедик биз? Алар ошол көчөдө илинген бойдон көчөдө калып кетсин дедик эле. Кана? Биримдикчилер бүгүн кайда? Мекеним Кыргызстан каякта жүрөт? Бүт баары бурулуп алып, Мекенчилик өтүп атат. бар мекенчилик болуп кетти. Ошондой туруксуз шамал айдаган камгактарга караганда каккан казыктай болуп турган мына сиздерге таазим. Сиздерге рахмат айтам. Сиздер ушул аз сан менен жеңишке жетиштик биз. Кантип жетиштик биз? Караңыздар. Акча таратпай, эч кимди ташып барбай отуруп, өткөн 4-октябрдагы шайлоодо биз жеңишке жетиштик. Биз парламентке кирдик. Ошого карабай, Ала Тоо аянтына чыгып 5-октябрда мен айттым. Шайлоо арам өттү, мыйзамсыз өттү. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп айттым. Эми ошону салыштырсаңыздар болот. Биз үчүн депутаттык мандат кымбат болгон жок, биз үчүн авир кымбат болду. Чындык кымбат болду. Бир партия маңдай тери менен өтүп алып, биз сыяктуу билдирүү жасай алган жок. Бүт баары дымып отурушкан. Ошол эле мекенчилбиз дегендер. Биз аянтта турганда бийлик менен соодалашып аткан ошол жерде. Бизди эптеп кулактан чоюп өткөрүп койсоң, биз сен тарапта болобуз, сени коргойбуз деп отурушкан. Ошол кезде айттык эле биз. Эскерттик эле. Ушул жол менен бара турган болсо, жакшылык менен бүтпөйт деп. Ар бирибиздин кулагыбызда угулуп турат. 2,5 ай гана баштап. Башта 40 жылда келсе, азыр 40 күндө келип атат. Караңыз, 28 сентябрда айтсак, 29, 30 бири бар беле? Жокпу? 30, 1, 2, 3, 4, 5. Туп-туура 7 күн экен тобагы. Туп-туура 7 күн өтүп туруп, ошо Мырзакедеги өткөргөн чогулуштан 5-октябрдагы окуяга чейин. Ошондо биримдик деп кыйкырып жүргөндөр элестетти экен, кийинки жума ушул күнү биз көчөдө калабыз дегенде жок. Аллах ушунчалык кудуреттүү, ушунчалык чебер, кимдин ким экендигини тарс этип ордуна коюп коет. Биз пендеси канчалык кыйынбыз деп кыйкырбайлы, баары бир тагдыр маңдайга жазганы болот. Чындык баары бир жеңет. Кудай кааласа, чындык, тазалык биз тарапта. Мына сүрөттү илип алып жүрүп атыпсыздар. Алла разы болсун. Ошол демилге көтөргөндөргө рахмат. Биз сүрөттү өз негизги маселе. Бул элди ошол чогулушка чакыруу үчүн дейт, болсун. Мына жерде Калмамат экем отурат, ушул киши өзү интернеттен отуруп эле бүтүндөй Кыргызстанды чакырып коет өзүнө. Мүмкүнчүлүгү ушунчалык кенен.
Салам алейкте отырып алып, ааламды башкарып атат ушул киши. Рахмат. Неге? Жүрөгү таза. Өткөндө бир киши мага айтты эле, Калмамат экен. Өзүңүз арык болгонуңуз менен жүрөгүңүзгө бүтүндөй ала тоону батырып алган экенсиз. Адамдын арык салаваттуу башкалыгынан эмес, адамдын көкүрөгүндө, адамдын жүрөгүнөн келет. Мына ошол айтылган сөздөр шайлоо таза өтпөсө, жакшылык менен бүтпөйт деген сөз бүгүн дагы кайталанып атат. Неден кайталанып атат? Башка жактан кайталап атат. Шайлоо таза өтпөсө дептир Садринин. 4-чү революция болот дептир. Я. 4-чү революция болот дептир. Ал деген сөз мындай да, Кокустан биз болбой калсак, анда 5-октябрды кайталайбыз деген сөз. Болбойт андай. Андай болбойт. Революция болот. Аллах насип кылса, биздин көкүрөгүбүздө болот революция. Биздин жүрөгүбүздө болот революция. Мен ошол сиздер менен жолугушканда дагы парламенттик чогулушта айттым эле. Келиңиздер, революцияны калемдин учу менен жасайлы деп. Баягындай болуп, аянтка чыгып алып, бири-бирибизди куушпайлы. Калемдин учу менен 4-октябрда революция жасап, бийликти алмаштырып коелу деп айттым беле. Айттым эле. Бирок калем иштебей калды. Калемге караганда чуйкулдаган башка жак иштеп кетти. Напс иштеп кетти. Напске кетип калды. Мейлеби, ал дагы сабактар. Андай нерсени да көрүшүбүз керек. Биз программаларды, көз караштарды, келечекти кандай көрөбүз, анын баарын ушул телефонду эле бассаңар көрүп атасыздар. Кече Чомалайда болдук. Аны да көрсөңүздөр керек. Программаны сурабаңыздар. Сиз жакка жаттап алдыңыздар. Биздики 25 жылдан бери эч өзгөрүүсүз келатат. Кылдай кыйшайбайбыз. Биздин урааныбыз ыйман, мыйзам, тазалык. 3 нерсени камсыз кыла алабыз. Аллах насип кылса. Андан сырткары мамлекетте аябагандай катуу тартип орнойт. Муну билесиздер сиздер. Биздин талабыбыз ошол. Биз жетим, жесир, мунчумайып, бей бечаралардын бүтүндөй камкордугун, аталык камкордугун мамлекеттин өзүнө алышыбыз керек. Сырткы коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек. Ички коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек. Калганына бүтүндөй эркиндикти беришибиз керек. Калганын эл өзү жасап алат, эл өзү көтөрөт. Кандай дейсиздер? Мына ушул программа биздин. Башка вада жок. Баягы вада кылгандардын баары жалган. Пенсия момчадан болот, айлык мынчадан болот деп көз айнек. Токто. Башта көз айнеги жок эле сүйлөшүн эме, абалар. Азыр чатак болду. Азыр Өзгөндө Асанбай Гранд ресторанында өзгөндүк туугандарга сый көрсөтүүдө дейт. Алардын ичинде Атажанов, Каримовдор, Горсовет, Өзгөндөгү мекеме уюмдардын жетекчилери келишти. Буларга чара көрсө болбойбу? Аллах көрсүн алардын чарасын. Башка сөзүм жок. Ошолор сый көрсөтсө эле, ушулардын сыйын көрөйүн деп барган азаматтарга инсап берсин. Нече кайрыгы бар азыр. Бир кесе шорпой ичет, 2 алым аш жейт. Ошону менен абийирин да сатат, намысын да сатат, баарын сатат да келет. 2 сааттан кийин келип, кемпирине кыйкырат, бир нерсе бербейсиңби, курсак өлдү го деп. Не болот ана? Эми Асанбай Грант деп мен өтүп келатып, атын атап көрүп койдум беле, мен ал жерде сый тамак бар экенин билген жокмун. Грант деген не деген? Асанбай бул атасынын аты, чоң атасынын аты. Атасынын аты. Асанбай деп туруп чоң атасынын атын кошуп койсо болбойбу? Же Грант бу чоң атасынын аты? Не деген түшүнүк Грант? Грант. Грант түрүндө. Мен түшүнбөйм, мисалы, көп эле нерсени окуганмын, ошону түшүнбөйм. Эми Атажанов, Каримовдор бар дейсиздер.
Атажанов кимдерге гана сый берген эмес. Аксынын тополоңунда ал ошондой сайраш үчүн туулган бала. Айткан жок. Себеп ошол бир жаш бала ушундай жооп берген экен. Siz öteniz boğur ekensiniz, geçirimli ekensiniz. Siz memleketlik katçı olganda, Коопсуздук кеңешинин катчысы болгондо, Нишанбай сыяктуулардын адабынын колуна берет го деп ойлоду эле. Ошолордун ошондой кылып, мага гыйбат кылып, ошондой кылып ырылдатып койгондугунун өзү Аллах тарабынан берилген жаза ошолорго түшүнгөн иши. Себеп канчалык мен жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтса, алар менин күнөөлөрүмдү ушунчалык жууп тазалап атат да. Ушундай айтылат мусулманчылыкта. Президенттик шайлоо мыйзамдуу дейт. Президенттик шайлоо мыйзамдуу, бирок кээ бир азаматтардын баруусу мыйзамсыз. Неге? Жана айттым. Биринчиден, президенттик шайлоо Жээнбеков 15 октябрда мен президенттик кызматтан өз эрким менен баш тартам деди. Көрдүңөр аны. Өтө салтанаттуу туруп айтты. Ошондой баш тартат экенсиң. Неге мынчалык башты ооруттуң айлана? Неге кыйналдың? Өзүң да кыйналдың, элди да кыйналдың. 17-нчи жылы мен айтпадым беле, бул болбойт деп. Айттым беле? Ишенбей койгонсуңар, ишенсеңер анан эмнеге шайладыңар? Biz şaylagan mı? El eкен. Siz ekөөбүз дагы элмиз дейже? Biz şaylagan hem tasir etken emez. Meyli, болор иш болду. Мен кызматтан кеткен кишинин артынан эч качан жаман айтпайм, таба кылбайм, колумдан келсе колдойм, коргойм. Менин принцибим ошондой. Мына Акаевтан бери ошондой принципти карманып келатам. Кезинде бийликте турганда ачуу чындыкты ким болсо ошол болсун айтам. Кеттиби, куладыбы, эч качан сөз кылбайм. Ушундай принцип менен кетебиз. Шайлоо өтүшү керек. Жогорку кеңештин каалоосуна карабай, президентинде отурган азаматтын каалоосуна карабай, конституцияда көрсөтүлүп коюлган мөөнөтүнөн мурда кетсе, туп-туура бир айдын ичинде, андан кем эмес мөөнөттө шайлоо жарыяланышы керек. Эгер ошол мезгилде жогорку кеңеш титиреп калтырап чечим кабыл албаса, БШК өз эрки менен жарыялайт деп жазылып турат. Ошого тиешелүү берененин негизинде шайлоо өтүп атат. Буларга кызык болду да, мындай деп атпайбы? Муну статья жакшы экен дейт, бул иштей берсин дейт. Муну статья мага жакпай атат, ушуну токтотуп турушубуз керек дейт. Бул деген сабатсыздык да. Кандай дейсиздер? Мына Кур'андын алдындагы Инжил дагы, Тоорат дагы адам ушинтип өзгөртүп койгондугунун кесепетинен Аллахтын каары болуп жазага калышышы. Мындай дейт да, ишемби күнү иштөөгө болбойт десе, кантип болбойт? Неге болбойт? Сыноо берген. Яхудилерге ушундай сыноо берген. Ишемби күнү иштөөгө болбойт тыюу салынган да. Ибадат кыла турган күн болушу керек. Сынап Аллах ушундай чебер зат да. Алар балык менен оокат кылышкан. Эмнегедир ишемби күнү деңизге балыктарды аябай жээкке көп алып келип койгон. Сынаган. Напсини сынаган. Напсини. Анан яхудилер кандай болду? Эмне үчүн ушу балык келген күнү болбойт экен да атаңын көрү дейт дагы. Биз мындай кылабыз дейт. 6-нчы күнү жайып коебуз торду. Балык түшөт. Базар күнү тартып алабыз дейт. Сонунбу? Алар ушинтип Аллахты алдайбыз деген. Жок, андай болбоду. Жаза каттуу болду.
ниеттен екен да бірінші. Мынтип айтат го. Егерде жакшы ишти жасайын деп ниет кылып, ошол ишти жасасаң, 1000 эселеген сооп дейт. Эгерде жаман ишти жасайын деп ниет кылып, ошону жасабай койсоң, керемет сооптур дейт. Көрдүңүздөрбү? Айырмасы ушундай. Мына президенттик шайлоо мыйзам боюнча өтүш керек, мөөнөтүн айтып атам. Кандай эрежелер менен өтүп атат, ал башка маселе. Биз ошондуктан бир канча талапкерлер арызыбызды жазып БШК кайрылганбыз. Билгенбиз, БШК биздин дооматты туура кабыл алып, туура чечим кабыл алат деген үмүттөн алыс болгонбуз. Бирок эми үчүн ушуну жазып бердик. Ташка тамга баскандай кылып жазып бердик. Эмнеге? Эртең кече каякталыңер деген акылдуулар суроо бермесин деп. Бизде мода эмес азыр. Кече айтсаң, эрте айтып койдум. Бүгүн айтсаң, кеч калдым. Ошол кагаз турсун. Бул тарых үчүн турсун. Одон мыйзам бузуу менен баратасың, далилдеп бердик. Бирок казанчынын өз эрки кайдан булак чыгарса, БШК кандай чечимди кабыл албай кетип баратат, эртең жооп берер күн келгенде биздин жүзүбүз жарык болсун дедик. Саламатсызбы Адаканеке, менин үй бүлөм шартка байланыштуу келе албай калды. Буюрса үй бүлөм менен сизди колдойбуз. Рахмат, Алла разы болсун. Үй бүлөңүз аман болсун. Ассаламу алейкум, Адакан Кусанбаевич, кош келипсиз Мырзаке айылына. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, спорт жагына көз карашыңыз кандай? Түп-түз карайм. Биз ошо бала кезинде спорт менен чоңойгонбуз. Эмнегедир Мырзакенин лейдинг мектеби менен биздин Курша парашют мектеби дайым финалга чыгып калып, волейболдон топ талашып эле жатып калганбыз. Ошол кездеги спортчулар барбы ошо волейбол ойногондор? Азыр 60ка чыгып калышты. Барбы? Азаматтар. Азыр өзүңүз көрүп жатасыз, спортту дагы саясатка аралаштырып, ар кандай биларман, ар кандай башаламан жолго барып жатышат. Рахмат дейт. Биринчиден, спорт менен алек болгон азамат эч качан башаламандыкка барбайт. Бул бир. Дене тарбиялап коет. Денесин гана тарбиялайт да. Дене менен кошо духту тарбиялайт. Дух көкүрөгүн, жүрөгүн таза болбоюнча, ал дух жакшылыкка алып барбайт. Малда дагы бар андай күч. Эшекте да бар андай күч, атта да бар андай күч. Бирок күчтү эшекте туура пайдаланыш керек. Атта туура пайдаланат. А биз пендебиз, туура жагына пайдаланышыбыз керек. Азыр спорт менен алек болду деселер, мода болуп алыптыр. Баланчынын 200 баласы бар экен, түкүнчүнүн 300 баласы бар экен. Ушундай болуп атабы? Ата-энесиз калдырлар, ошо атаңардын балдары болуп койсуңар ошо. Баланчынын баласы. Спорт ошон үчүн бардылар. Азыр мода болуп алды. Монда кепканы кийет экен. Кээ бир кишилер дагы биринчи ошондой кийип чыккан эле. Аябай түрү суук ошо кепкалар. Мен кийип турган азаматтар өзүңөргө албагыла. Кудай бергенде жакшынакай баш кийимдерибиз бар өзүбүздүн. Ошону эле кийели. Ошондой форманы, ошо кепке кийгендердин бардыгы ошолорго таандыкпыз дегендердин белгиси экен да. Мына сизде дагы ошондой кепка экен. Я, ыңгайлуу да, Я. Мейли. Кепкада эмес. Ошо кепканы көтөрүп жүргөн башта. İçinde emne var emne çok. Ошого эми Аллах баарыбызга инсап берсин, иман берсин. Мына чечип деле койдук керек болсо жинибиз келгенде. Биз баары бир өзүбүз болушубуз керек. Өзүбүз менен өзүбүз болушубуз керек. Биз кыргызбыз. Кыргыздын өзүнүн керемет кийимдери бар. Биз өзбек болсок өзбекчө, тажик болсок тажикче, орус болсо орусча мыкты кийинип өзүбүздүн улуттук каада салтыбыз менен жүргөн болсо, ал Кыргызстандын байлыгы болот. Бизге жарашпаган маданияттарды алып келип, жарашпаган тилдерди алып келип алган болсо, анда кызык, анда чатак. Ушундай. Биз өз улутубузду сактайлы. Рахмат. Сиздин колдоочуларыңыз өзүңүзгө жараша, өзүңүз айткандай Аллахтан сизди урматтаган адамдар көп дейт. Рахмат.
Biz madaniyаттуулукту көрсөтүп келатабыз. Biz мыйзамдуулукту көрсөтүп келатабыз. 95-жылы Самат Масаевичке мен да капа болгонмун силерге кошулуп. 58% жеңишке жетип 58% алып турса да biz Бекмамат Османович экөөбүз кирип аксакал чыгыңыз утуш сиздики деп турса кайда чыгам? Чыгыңыз эл күтүп атат. Кайсы эл күтүп атат? Көрсө ал киши көрөгөч да бизге караганда көптү көргөн деди. Мен ал кезде жаш жигитмин да. Ошо аксакалдын сөзү ушул күнгө чейин кулагымда жаңгырат. Азыр мен чыксам, мен тарап, бул тарап болуп экиге бөлүнөт. Анан бирөөлөр кагышып кетип, кокустан бирөөнүн чекеси жарылса, ошонун энеси ыйлайт. Ошо энесинин көз жашы ар кандай бийликтен кымбат турат деп чыкпай койгон. Бир тамчы көз жаш. Эненин көз жашы бийликке турбайт деген. Анан чыгып кеткенбиз тагы. Мен ошо кишинин тарбиясын алган киши катарында атамдын, апамдын, мугалимдеримдин, биздин айылдын аксакалдардын тарбиясын алган киши катарында кечээ төңкөрүш болгондо бизде дагы ошондой шанс болду. Мени дагы айтышты. Чыгыңыз, эл күтүп атат деп. Кайсы эл күтүп атат? Барыңыз, сизди ушундай кылып коелу. Жок, андай жол менен барбайбыз биз. Биз ууру жол менен бара турган инсан эмеспиз. Эшик турса тешиктен кирбейбиз биз. Форточкадан секирип чыкпайбыз. Биз Аллахтын буйругу менен калың элдин колдоосу менен гана насип болсо барабыз. Болбосо ал жерге көз артпайбыз дедик. Себеп жараткан айтат, өзү жулунган инсандардан сак болгула дейт. Биз алардан алыспыз дейт. Караңыз, өзү жулунган. Биз жулунбайбыз. Ошол мен сөздөрүм чыгып атат, учкулга айланган сөздөрдө китепте болуп чыккан. Азырда Бишкекте ушундай болуп тарап атат. Таразага салгыла, өзүңөр тандап алгыла деп атабыз биз. Мен эч бир жыйында менден кийин дагы мен мага гана добуш бергиле деген сөздү эч качан айткан эмесмин, айтпайм дагы. Эл мага караганда акылдуураак. Эл тандасын. Ар бирин таразага салсын. Тандоо сиздердин колуңуздарда. Siz bolsoңуз гана оңолобуз, болбосо жоголобуз дегендей кылып жазыпты. Кудай сактасын. Кудай сактасын, оңолбойбуз деп. Кудай сактасын, бизге чейин, бизден кийин дагы. Şu kıyamatta çeyin Kırgız elin, Kırgız memleketin, Kırgızstan деген жерди, Kırgızstandагы жашаган бардык ел жұртты Аллах сактаган болсун. Bir kişiге байланбайбыз, biz bir гана себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Жамандыктын дагы себепчиси болот, бекер айтпайт, жамандын кесепети жакшынын шарапатыдыр. Biz жараткандан суранганыбыз ушул, жакшылык иштерге, соопчулук иштерге себепчи бул дейбиз. Узак жылдар бою элибизге, жерибизге, динибизге адилет кызмат кылганды насип кыл деп суранабыз. Мына ошол жакшы тилектер менен гана күрөшкө чыгып атабыз. Коррупцияны кантип жоготобуз деген суроолор болот. Кантип күрөшөсүз деген суроо болот. Мен коррупция менен күрөшпөйм деп айтам. Biz korrupsiyani жоготобуз. Аны менен күрөштүн кереги жок. Кантип жоготобуз дейт. Эң жөнөкөй жолу бар. Өзүң алба, бирөөлөрдү алдырба. Бүттү. Аны үчүн конституцияны өзгөртүштүн да кереги жок. Ак үйдүн чабырасын алыштын да кереги жок. Мыйзам иштеп чыгыштын да кереги жок. Өзүң кандай болсоң, кол алдындагыларды ошондой кылып тарбияла. Алба, алдырба. Жебе, жедирбе. Кандай дейсиз? Бүттү. Ошол заман, ошол күнү, ошол сааттан баштап Кыргызстанда коррупция токтойт. Ишенип коюңуздар.
жетекчиден көз каранды бардык мисалы. Шартка байланыштуу прописка айылдар өзү Бишкекте добуш берүү үчүн ашыкча айылга барбай ошол жерден добуш берсек болбойбу? Россия Федерациясындагы баарыбыз бизге доверенность берсе болобу дейт. Жок. Доверенность берип бир гана депутаттар бири-бирин шайлай алышат экен. Аны көрдүк биз 6 октябрда. Өз ар кандай себептер менен коркуп келе албай калгандар доверенность берип койгон имиш. 50 депутат отурду, 48 депутат отурду, 63 депутат отурду деп, неге десе менде доверенность бар дейт. Бул кандай? Башка мамлекеттер бар да, Японияга окшогон, Германияга окшогон бир жаңылыктарды ойлоп табат. Велосипед, машина, телевизор, телефон, самолет. Биздин кыргыздардын тапканылар таба албай кетип койгон. Ушундай болуп калдык биз. Эгерде өзүңүз Бишкекте болуп, катталган жериңиз ушул жерде болгон болсо, мен бир сураныч айтам. Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Барышыңыз 800 сом, келишиңиз 800 сом. 1600 сом. Бар-барака 2000 сом. Кыргыз мамлекеттин, өзүңдүн, элиңдин, мамлекет, жериңдин тагдыры үчүн 2000 садакага чыгып койбойбу? Түрктөр Голландиядан, Америкадан учуп барат го, Түркияга шайлоо керек. Мени кубандырды азыр Таберик деген жигит Караколжада. Москвадан учуп келдим дейт. Сиз өткөндө биз менен жолукканда айттыңыз, Кыргызстандын тагдыры кызык болсо, баргыла үйүңөргө барып шайлоону өткөрүп келгиле дедиңиз. Силерге бул жерден уруксат бербей атат дедиңиз. Биз сиздин тилиңизди угуп, мына мен учуп келдим, шайлоо бүткөнгө чейин ушул жерде болом деп айттым Караколжада. Разы болдум, рахмат айттым. 3500 чакырым менен самолет менен учуп келдим. Бишкек ышкырсаң улап кой мына жерде. Келиши 25.000, кетиши 25.000 сом болсо, 50.000 сомду балдарымдын, неберелеримдин келечеги үчүн деп келиптир. 50.000 сом. А сиз келин Бишкектен 2000 сом кетет. Ушу жаңы жылдын алдында болуп атат, жаңы жылдын артында болуп атат. Шылтоо менен келип, ата-энеңизди бир кучактап, жыттап, өтүп кеткен болсо барып жайына барып Куран окуп, бата кылып, тууган урук менен сурашып, амандашып кетсеңиз, ал дагы сооп иш болот. Барбы суроо? Келиңиз. Ошол жерден бере бериңиз. Сүйлөйбүз. Ошол жерден сүйлөйбүз. Mikrofon var mı cidden? Verilen mikrofon. Assalamu alaikum. Burada gelip salam aleykum turgunları. Adakam adımlar üstelsiz Muzdaki aylık. Alыс. Mikrofon alыс. Ben salam aleykum ökmetmen geldim. Salam aleykum. Ben salam aleykum ökmetmen geldim. Ulan salam aleykum yoldan öter oldu. Sonra bir karab. Onda bir tane daktalat yok. Kara sarma öteydi yol. Rahmat. Azamat. Elden cügün götürüldü. Benim El Murza degen ükam. Barak ükasısın ba. El Murza degen ükam hazır Klavdiy'din en işengen kişisi olup durat Özgün'de. Özgün'de şunday olmadı. Şolardan sırayla bile bacaratı şolar. Kalasa. Biz salam aliktin elemez. Allah nasip kılsa kasiyetli bütün de Kırgızistan'dan yolunu olmayız. Bol gündörde kalsınız. Azamat. Şu dinimdin surosundan giyin. Karаңыздарчы, кейбір азаматтар
дайым ушундай кылып бузукулук кылып жүргөн азаматтардан бирөө экөө чыгып алып айтып атат. Элди бөлбөш керек дейт. Элди биз бөлүп атабызбы? Ким бөлүп атат элди? Караңыздар. Ушул Өзгөн эле районун алып карайлы. Өзгөн районунда Мадумаровду токтотобуз, аны өткөрбөйбүз. Биз Жапаровду өткөрөбүз деп жүгүрүп жүргөндөрдү эсептеп берейин. Мына ошол Элмурза өлкем баш. Biz biliriz zaten. Ağlı ülkem Kaş. Biyakta dostlarım жүрөт. Oştu oblastı olsa özüyüz tarbiyalap ministrге чейин көтөрүп койгон дагы бир инибиз жүрөт Эмил деген. Кайдагы бөлүнүү? Кайдагы жагуу? А Мадумаров болуш керек. Мадумаровдон башка киши жарабайт деп, Мадумаровдун штабын башкарып отурган киши ким билесиздерби? Теңиртоолук бүтүндөй жалпы кыргыздын сыймыгы болгон Ишембай Кадырбеков деген азамат. Мына бүтүндөй мыйзамдардын атасы. Бардык мыйзамдарды ушул кандай десем, чемишке чаккандай кылып чагып берген азамат. Анын орун басары ким билесиздерби? Исхак Абсаматович Масалиев. Мына биздин штабты ушул сыяктуу ушундай азаматтар башкарат. Тазада. Кылдай кыйшайбай, мыйзамдын негизинде. Мына ошо Ишембай Кадырбеков дагы, Исхак Масалиев дагы эч качан кылдай кыйшайтырбайт мыйзамда. Түп түз келеткан азаматтар. Көптөгөн юристтер, юридика илимдеринин докторлору келип ушул кишилерден сабак алышат. Ошон үчүн биз туура жүрөбүз. Ак жолду тандап алганбыз. Анан кайдагы бөлүнүү? Кайдагы жагуу? Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, элибиздин өкмөтү айтыш керек азыр. Колдорунан баары келип турган мезгил азыр. 10-январга чейин бүт айтканымдын баарын жасайт азыр. Мен дагы бир мүмкүн болсо байланышсам айтам. Салам алейкум жолду оңдоп кой деген тапшырманы алдым. Ошондой тапшырманы алдым. Колдон келсе ушул жакты карап койсоң болбосо салам алейкум мага алдырып бергени калды. Sen bunu ben tevzit olarak buna bir diktatörü gelirsin seni. Şimdi senin şayladan bir diktatör. Şayla büyük çalga biriler. Bekliyorlar. Hazır davet soruyorlar. Niye prezidentke iyileşmeye kaldı? İyileşeğinde para da var. Vallahi Allah razı olsun. Ağır bir göz. Kapıda da onu. Rahman. Ver. Benim yeğlerim şurada var. Daha söz var. Ne demeliyim ben? Atakam ömrü uzun olsun bana. Aynen. Bizim eski balasın. Biz özledik balasın. Özledik balasın. Bize çıksaken, davranlar çıksaken. Hadi. Жақсылықтарға жолыққан күндерді насip еткен болсын. Біз дағы баратқанымызда негізгі мақсатымыз ошол сиз сыяктуу көптөгөн зыркырап жүргөн биздин азаматтарыбыздын көз жашы кургаса экен деп, бизди канаттуусу кагып, тумшуктуусу чокубаса экен деп, биздин жетекчилерибиз дагы башка мамлекетке чыкканда алардын жетекчилери менен түз көз карап амандаша турган бир азамат келсе экен деп, сайпана болбосо экен, бирөөлөрдүн алдында жалтактап көзүн карабаса экен, теңме-тең сүйлөшө турган, алардын акылынан ашып түшсөк аша турган, эч кем калбай турган бир азамат келер бекен Кыргызга деген зар какшап жүргөн үмүттөрүбүз менен чыгып атабыз биз дагы. Биз кече моңда кылып жазып берген кагаздарын окуй албай аткандардын кесепетинен мамлекетибиз ушул күндү көрүп атат. Чоң жыйындарга барганда бир сөз тийбейт. Аны көрүп атасыздар өзүңүздөр.
Çoğun жыйындарга барганда алардын сөзүн айткан эч ким жок. Алар менен амандашкан эч ким жок. Жок дегенде кече улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган тойго да киргизбей койдук айнада. Көрдүк го көзүбүз менен. Бул биргеликке 75 жылдык жеңиш. Эмне үчүн ушундай болуп атабыз биз? Себеп сабатсызбыз, алсызбыз, күчүбүз жетпей атат, акылыбыз жетпей атат. Аскердин кереги жок, акыл менен чыккан жерге чыгып алсак болот. Ошол акыл жетпей атат бизге. Ошонун буюткусу ар бир булактын башы касиеттүү Кыргызстандын элибиз өзүбүздөн. Өзүбүз тандаганды үйрөнөлү. Мына ошол мал базар дейт. Ошол мал базарга чыкканда дагы бир торпок тандаш үчүн канча саат жүрөбүз базарда калат. Bir torpok tandаш üçün keçke жүрөбүз. Караколжадан келгендерин карайбыз, Ири судан түшкөндөрүн карайбыз, Жалпакташтан келген, Караташтан келген, баарын карап отуруп акыры токтойбуз да бир тандаганда. Торпокту тандаганда. Кыргызстандын тагдырын чечкен депутатты тандаганда, президентти тандаганда тарс эле тандап коюп атабыз. Бар барака. Ошон үчүн ушу күндөрдү көрүп атабыз. Кудай жакшылыктан үмүтүбүздү айырбасын. Баары келечегибиз кең. Мен 95-жылдарында сүйлөгөн экенмин. 96-жылы сүйлөгөн экенмин. Ошолор сакталып калыптыр. Бир бөтөлкөнү көтөрүп алып. Кимиңиздер көрдүңүздөр ошону? Аскар Акаевич отурат. Көрдүңүз сен, Ерлан? Бир бөтөлкөнү көтөрүп алып. Аксакал, сиз да көрдүңүзбү? Рахмат. Мен дайым күбө издейм да. Себеп жалган айтып атса керек деген ой кетпесин деп. Мына ушул касиеттүү Кыргызстандын 1 литр суусу күндөр келет, араптардын 1 литр бензинден кымбат болгон күндөр келет десем, залда ушунда отурган депутаттар күлгөндө шырактар. Мен өзүмдү жаман сезип кеткенмин. Туура эмес сүйлөп койдум. Караңызчы. Ушундай күндөр келет деп. Саясатчы, урматтуу аксакалдар, эжелер, агалар. Саясатчы 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Аллах ошондой мүмкүнчүлүк берген болсо, ар бир мүмкүнчүлүктү жараткандын өзү берет. 15 жылдан кандай болушун, кийин кандай болушун билген, сезген бир инсан болуш керек. Ал туюш керек, байкаш керек. Мына ошондо депутаттар шарактап күлгөн залда, маскара кылган да. Мына Кочкоров жамандап атат деп атпайбы? Ошон үчүн маскаралашат мени. Астагфираллах. Өзүн өзү салыштырып атат деген ойдон алыс болгула. Мен эмес, пайгамбарларды да ошондой кылып шарактап күлгөн үстүнөн. Күлбөгөн акылман болгон эмес, үстүнөн күлбөгөн акылман. Күндөр келет деп айттык эле. Мына азыр Манас аэропортуна барсаңар, 1,5 литрлик легенда суусун 50 сомго аласыз. 60 болдубу? Кече 5-октябрдан кийин 60 болсо болгон. Караңыз, 60 сом экен. 1,5 литр суу. 1 литр бензиниңиз 35 сом турат. 38 сом турат. Өзгөндө 38 экен, Бишкекте 35. Демек, 2 литр бензиниңиз 70 сом болуптур. Биздин 1,5 литр суунун баасы болуп калыптыр. Кандай дейсиздер? Ошондо шарактап күлгөндөрдүн көпчүлүгү тирүү. Мына бала кайдан түшкөн деп карашкан. Кантип эле 1 литр бензин 1 литр суу менен тең болуп калат деп күлгөн. Жараткан ушундай акыл берген экен, пам деген түшүнүк болуш керек, парасат деген түшүнүк болуш керек. Ошону байкашыбыз керек биз. Аалам кайда жүрүп атат? 10 жылдан кийин кайда барабыз деген. Мен эмнеге катышып атам? Кагылайын кыргызым. Ошондо дагы депутаттарга ушундай кайрылат трибунадан. Мен сиздерге кайрылбайм, тарыхка кайрылам деп баштайт элем сөзүмдү. Себеби ошол жерде отурган депутаттар колдобойт эле мени, билет элем. 7 киши колдойт эле ошол. Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, Алевтина Проненко деген сыяктуу 7 киши бар эле. Бүгүн да ошентип кайрылып атам. Кагылайын кыргызым. Кеч болуп калып элек.
Мамлекет катары жок болуп кетелек деп токтойлу деп. Токтойлу тыйчу жерди тыйып, жакшылык үчүн тандаган үйрөнөлү деп кайрылды. Мени тандагыла деп айтпайм. Мени шайлагыла деп айтпайм. Каалаганыңызды шайлагыңыз, каалаганыңызды тандаңыз. Менден башкалардын баары ушундай келипти. Кече ким барды жыйынга өзгөнгө? Өзгөнгө барыштын кажети жок. Кечинде телевизорду КТР, МТР дегендерди карасаңыздар эле көрсөтүп атат. Өкүттө мактап атат жанагы киши келгенче. Мени дагы мактай турган азаматтар бар. Мисалы Рахман аке ыраазы кылып жүрөт. 1 саат эрте жеткирип коюп макта десем ушундай мактап коет. Тескерисинче айтам, мени сөз кылбагыла. Мактоо жалгыз жаратканга жарашат, башка эч кимге жарашпайт. Талапкерлер өздөрү сүйлөш керек. Кагазы жок сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Мен дагы бир жолу кайрылам, барган жердин баарында кайрылып атам. Урматтуу талапкерлер, келиңиздер, элибизди да аяйлы. Ушундай сууктарда моундай кылып бүрүштүрүп отургузуп койбостон, ысык үйүндө чайын ичип отуруп, көрсүн дагы ошол КТР, ЛТР деген телеканалдардан Кудайдын куттуу күнүн телетаймаш кылгыла. Теледебат кылгыла. Ар кандай тема менен. Экономикасы, тышкы, ички саясаты, бардык темаларды киргизиле. Ошондо сиздер жан баштап жатып алып тандайсыздар. Муну туура сүйлөп атат, мунунку туура эмес деп. Кандай дейсиздер? Туура эле. Ансыз деле ал каналдарды кыйгатып койгон көрсөтүүлөр жокко. Кыргызстанда азыр эң негизги маселе президентти шайлоо маселеси кетип атат. Ошон үчүн мамлекеттин эсебинен акча жеп аткан телекомпаниялар элге мүмкүнчүлүктү жаратып бериш керек. Алардан эмне үчүн чыкпайсыз деген суроо берет мага. Өткөндө парламенттик шайлоодо да берген. 1 мүнөтү мугалимдин 5 айлык айлыгы экен десем чалкасынан кетишти. Ошондой. Мен кантип чыгам ал жерден? Жакын жолотпойт. Ал эмес, кече менин телекайрылуумду көрдүңүздөрбү? КТРдан. Эртеси күнү ютубтан өчүрүптүр. Неге өчүрдү? Ошол жерде иштегендер айтат. Кыска мөөнөттө 200.000 просмотр болуп кеткенден өчүрүп салды дейт. А калган жигиттердики кулагынан чоюп көтөрө албай атат. Көргөн кишилердики. Ошон үчүн биз калыс элбиз. Акылман элбиз. Өзүңүздөр туюңуздар, сезиңиздер, байкаңыздар, туура чечим кабыл алып алат деген үмүттөбүз. Элге кайрылуум бар эле дейт. 2 мүнөт убакыт мүмкүнбү дейт. Сиз жаздыңызбы эжеке? Макул, 2 мүнөт. Анан токтоңуз, азыр эмес. Жыйынды бүтүрөлү, ошондон кийин сиз кайрыласыз. Сизден кийин аксакалдардан бирөөсү бата берсе бата берет. Кудай кааласа. Ошону менен жолго чыгабыз. Менин убактым аябай тар. Убакыт аябай, күн аз калып атат. Могул жакта Баткен областы турат. Бул жакта Жалал-Абад областтары турат. Чүй турат, Бишкек турат, Талас турат. Кудай кааласа, ошол жерлерге дагы жеткенге Аллах насип эткен болсун. Болду суроо? Бул кайсы уулдарыңыз? Кимдердин? Ашына кимдердин? Жазып коюңуз. Рахмат. Мен бир нерсе айткым келип атат да сиздерге. Мынау сиз эми президент болом деп атасыз. Кудай кааласа болуп каласыз да, Алла буйрусачы. Мен эмнеге өкүнөм, ак үйдү эми кимге пайда, кимге зыян. Кечегиде депутат болгондо баарыбыз эле сизди шайлагандар отурат да, мен ошол өттүңүз да сиз, мындай кылганда өттүңүз, акылы өттүңүз да. Эми ошол өткөндө деле ак үйдү талкалап эмне кереги бар эле дейм да. Мына өзүм мисалы үчүн мен үйүм бар, 4 балам бар. Деген айнегим талкаласа кандай болобуз? Ал мамлекеттин ак үйүн кандай алсыз, туруксуз мамлекеттин бизге эч кандай кереги болбой калды да. Мен 10 күн ыйладым ошону көрүп алып. Ал ак үй болуп атат. Ал энесинин атасынын үйү эмес да. Мындай чыгап койгудай же кошунанын эмес. Ошону карай албай, ошону сактай албаган адамдар эмнеге мындай депутаттыкка коесуңар? Эмнеге мындай президентке коюп атат? 96 дейт канча болуп атты. Ишти деле бышыр деле коюп атты да. Мен сизге суроом. Сиз президент болуп калсаңыз, Алла буйруп, Алланын тагдыры буйругу менен
мына қарапайым халықтың аты менен болып қалсаңыз дейін да. Жоқ дегенде ушул ак үйдө мындай урушу жок, мындай эркекче мындай койгондукка боло турган адам керек болуп атат да бизге. Байлык деген Кыргызстанда толуп атат. Түгөндү дейт. Каякта түгөнөт? Зоолор турат, алтындар, деген атын эметпейбиз. Карапайым калк мынерде өзүбүз 5000 сомдон көмүрдү сатып отурабыз. Тиригибизди кылып атабыз. Карапайым эл эчтекеден кыйналбайт. Кыйналгандын баардыгы ошол депутаттар, чипкириктер кыйналып атат. Акчаны жеп атат, баардыгына бекер. Акча көп аларда, жол кира бекер, врачтар бекер, а бизде карапайым эл барса, эмне дейт, 15 миң болсо, 20 миң болсо дарылайт, бир тыйын бербесең ошол жерде өлүп каласың, киргизбейт. Кече коронавируста канча адамдар өтүп кетти. Ошону айткым келет да, сизге оомат берсин, мартабагыңыз улук болуп, ушул Кудайдын алдында, Кандайдын алдында. Рахмат сизге, мырзакеле, ушундай эметкениңизге. Чоң рахмат. Рахмат эже. Биз сиздин айткан сурооңузга мен жакында эле ой жүгүртүп отуруп бир жооп бердим эле, ошону кайталап коеюн сизге. Абдан туура айтасыз. Бирок ушул баленин баары өзүбүздө да. Ошолду көтөрүп барган өзүбүз да. Ушул ак үйдө өрттөгөндөрдү мен дагы айттым эле да. Ак үйдүн ушунчалык касиетин кетирип бүтүштү да. Көрүп баратсаң бооруң ооруйт. Мен жана азыр Каракулчуда айттым. Азыркы ошол ак үйгө караганда мына Салам Аликтеги Шарап ака Санжаровдун көйканасы барандуураак көрүнөт да. Ушундай болуп калды да. Кадыры жок да. Себеп Шарап аканын кароосуна кириш үчүн директордон уруксат алып киришин керек эле. Өтүгүңдү текшерет эле. Туурабы же? Козулар оорутуп койбо козуларды деп. Азыр ак үй деген бул каптаркана болуп калды да. Андан да өтүп кетти. Ошон үчүн эмне үчүн ушундай күндү көрүп атабыз биз? Биз Кыргызстан жалаң карганын баарын шумкар деп мактап көкөлөтүп атабыз. Качырды байлап алып, ушул тулпар болот деп көкөлөтүп атабыз. Ушунун кесепетин көрүп атабыз. Мына мен сиздерге айтайын, бул дагы учкулга айланып калар ушул сөзүм. Мен артымдан калып калар ушул сөздөрүм. Карганы шумкар деп, качырды тулпар деп азап көрүп атабыз Кыргыз. Болбойт ал. Андай болбойт. Кече айтып атпайбы? Биз эми гана туулдук, там-тум басып атабыз, бизди кыйнабай тургула дейт да. Сен басканды үйрөнгөнчө башка мамлекеттер сени күтүп отуруп турабы? Сен басканды эмес, эми там-тум басып атсаң, али басышты үйрөнүшүң керек экен, тай-тай болушуң керек экен, эртең тушоо кесет экенсин, анан дагы бир жыл канча күтөт экенсин, келечегибизге экен да, келечекке кызмат кылат экенбиз. А бүгүн ким кызмат кылат? Кыргыз залкар элбиз го, бирөө жазып коюптур. Сен басканды үйрөнгөнчө, азыр жүгүрүп жүргөн азаматтарды эле коюп турбайлы деп. Жакшы айтты. Эже, күйүп атканыбызды түшүнөм. Дагы бир жолу айтам, бардык бакыттын ачкычы өзүбүздүн колубузда, элибиздин колунда. Өзүңүздөр чечиңиздер. Кааласаңар ошол качырды алып баргыла, кааласаңар карганы тандагыла. Кааласаңар шумкарды тандагыла да, кааласаңар тулпарды салгыла. Жарышты. Ушул. Эми эжеке келиңиз сиз 2 мүнөткө. Ошол жерге баргылачы, ошол жерге кыйнабагыла. Саламатсыздарбы? Ушул жерде отурган Адахандын көрөрмандары, сизге чоң рахмат. Ушу аз келип эстеп кайгырып атабыз. Ушу Адаханды өз айтмакчы бизди 35-34 ушу биринчи депутатка шайлаган мезгилде мен мугалим элем. Ушул эл мектеби, азыр Калмырзаев мектеби. Ошондо келип жолугушууга келгенде ошол дос сүйлөгөн сөзү дагы ушундай сүйлөйт. Талыкпайт, чарчабайт дагы. Ошол сөзүнөн кайтпайт дагы. Ошондо бизден иштеген мугалимдерден отуруп алып, Шабдан деген мугалимибиз бар эле. Кызылчарбадан болот. Шабдан үкем деди. Сен коркпойсуң, ушинтип сүйлөп атасың деди.
Анда айтты да, егерде бийликтегилер ушу мен эме кылса, аянтка туруп алып атат элем деди. Деген сөздө укканда айттык да, ушинтип айтып атат, кандай экен деп коркуп шалдан суроо берди. Адахан сен ушунчалык айтып атасың, сен эмне коркпойсуңбу деди эле. Мен коркпойм деди. Мен бир Кудайдан корком, ата энемден корком, башка эч кимден коркпойм деди. Ошол сөзүнөн дагы эле танбай, жанбай келатат. Ошондон бери эле Адаханды колдоп келатабыз. Ишенимдүү адамы болдук. Азыр айтып аткан Санжаров көчөсү, бүтүн Кыргызстан көчөсү болдук. Мырзеке аябай колдоп келатабыз, коштоп келатабыз, бирок дагы эле жетиштире албай атабыз. Анын себеби эмнеде? Айтып берейинби? Мына ушул азыр мына отурган жерибизде жаш балдар жок. Жаш балдар аз. Ошо жаш балдардын көпчүлүгү ошол жакка кетип калып атат. Анткени алар билбейт Адахандын кылган иштерин. Адахандын ошол депутат болуп отурган мезгилде чыгарган мыйзамдарын, закондорун билбейт ошолор. Ошолор билген болсо ошол деңгээлге жеткизбей туруп эле Адаханды жөн эле мурун эле шайлап көтөрүп койсок болот болчу. Адахан эмне кылып койду дейт. Адахандын тили эле сайрайт дейт. Ой, башында болсо тили сайрайбы? Башында болбосо эмнесин сайрайт? Башында бар экен сайрап атат. Ошол Адахандын кылып койгон иштерин, жасап койгон иштерин азыр биздикилер көрүп атабыз. Мына 1-класстан 4-класска чейинки тамактары жок болуп кеткен. Ошону киргизген Адахан болчу. Китептери сатыга чыгып кеткен, китептерди сатып алганбыз. Мен мугалимим билем го. Ошондо Адахан ошол китептерди сатып албай турган кылып кайта мектептен өзүн ала турган кылган. Азыркы 7 балалуу, 7 баласы барлар батирене бар 1000 сом менен кошумча алып атабы? Мына ушуну жасаган ким болгон? Адахан болгон. Айын үчүн билбейт. Ана келип Адахан эмне кылып койду? Азыркы жаштар, жаш балдар айтып коем, 18ден жогорку 20-25 жашка чейинки балдар Адахан жөнүндө эстегени билбейт. Мен отурган жерде айтам, агитация кылам. Анткени агитация кылып үйрөнүп калгам, азыр 72-ге чыгып атам. Дагы эле агитация кылам көчөмө. Ошону уккула деп атам. Ошону мына кийинки балдар уксун, жаштар уксун. Мына жерде мен бурактуу, менен өтүп кеткен, менден жакшыраактар бар. Айткыла балдарга, келиндерге, кыздарга бүт айтсаңыздар, чогулса көптүкүсө көл болот дейт. Көтөрүп алабыз Адаханды жөн эле. Унчукпайган кийин кече мына өткөндө шайлоо болду. Ошондо биздин көчөнү айтыптыр, бүтүн Кыргызстан алар дептир. Алар бүтүн Кыргызстан биримдикти шайлабайт дептир. Дароо звонок кылыптыр, мен жакшы жерде иштеген бирөөм бар эле. Кайненем ушундай кылып атат. Бүтүн Кыргызстанды шайлатып атат деп. Ал биримдикте болчу, ошол бала эмне болду азыр? Биримдик кетти го некеле. Туурабы? Ошон үчүн жаштар үйрөнгүлө, уккула, Адахандын кылган иштерин ютубтан карагыла, азыр телефон деген бар. Бүт баарын айтып берет. Кечен бирөө, ол мен угуп отурдум, Ошто жолугушууда айтты, Сарымоңулдогу каерде алайда 60.000 гектар жерди Кытайга бөлөп, ошого келип өтүп кетишине үлүшүңүз тиешеңиз барбы деди эле. Адахан жооп берди, түздөн түз тиешем бар деди. Ошого окшогондурдук кыла. Анан Каркыраны сатып ийген дейт. Ушуга келгенде дагы айтсак, чыным келип урушуп кетем. Каркыраны саткан эмес. Каркыранын 600 гектар жерин 1600 гектар жер ошол жерге алмашкан, саткан эмес. Өткөндө дебаттада айтылып Кошкоров менен айтып атканда, протокол менен мен айырмасын билесиңби деп эле чыга албай калды. Ташип Адаханды сүрөп кетти, чыкпай калды. Ошол Улукбек Кошкоров эмне болду азыр? Биримизден өтпөй калды, азыр президентке коюп атат. Элдер, ойлойлу, өзүбүздүн балабызды өзүбүз көтөрмөлөп алалы. Кыргыз алдыга жылсын десе, Адаханды шайлайлы. Ошол башка сөзүм жок. Рахмат. Аксакал келгенче да, ошол биздин Салижан акебиз бар эле, Салижан Жигитов деген. Ошол Салижан Жигитовдун бир сөзүн айтайын да, ошол менен жыйынтыктайбыз. Кыргызга орусча айтмайынча ишенбек деген сөзү бар да Салижан ака.
Senin den soğuluğun жақсы екен десе үн шықпайды. О, ты здоровый, оказывается, десе, а как же деп қалады да. Мына ушундай болып, мына ежемнің сөзінен кейін естеп кеттім да. Москвадағы Евразия өлкөлөрүнүн ичиндеги эң мыкты окуу жайлардын рейтингин түзөт. 100 окуу жайды түзүптүр. Жогорку окуу жайлардан 100'dü түзгөн экен, Кыргызстандын бир да институт университети кирбептир. Эң мыкты деген Кыргыз Орус Славян университети 186 орындагы жүрөт. Караңыздар, Россиядагы Ломоносов университети 1-чи орунда экен, билим берүү боюнча. Ошол университеттин профессору, тарых илимдеринин доктору Александр Львович Кобринский деген сүйлөптүр. Интернеттен көрдüm. Аны көрдüm мен. Көрдіңіз бе? Ошо сүйлөптүр. Кобринский сүйлөптүр. Ал мырзакелик эмес. Өзгөндүк эмес. Каракулжалык эмес ал. Москвалык. Чисто россиянин. Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар жок калды дейт. Ошол деңгээлдеги саясатчылар калган жок дейт десеңде да. Шуну көрдüm мен. Мына ошо кишини караңыз дейт. Армян-Азербайжан соғышындағыдай болып соғыш шығып кетірбестен, bir ok attырбастан, Кыргыз-Казак чегарасын ушундай кылып бөлдү дейт. Бөлгөндө дагы эки эсе Кыргыздын пайдасына бөлүп койду, таң бериш керек деп, тарых илимдеринин доктору профессор сүйлөп атат. Ошол мына эжекем айтканда, гектарына чейин айтып берди. Гектарынан бери. Неге? Себеп аларда тарых илимдеринин докторлору кайсы мамлекеттин чегарасы кайсы жерден кетет, алар изилдейт. Бизге окшоп деди дептир, деди деп уктум деп атышат деген Турбаева, деген имиш деген сөздөн алыс болот алар. Алар калемди кармап алып чукуп издейт. Мына ошо киши сүйлөп атат. Мен чын дилимден ыраазы болдум. Биздин Кыргыздын профессорлору, тарыхчылары ким падыша болсо жет атасын изилдей калган тарыхчыларга караганда ошол тарыхчыга таң бердим. Азамат экен, керемет экен, чын дилден. Ал ошондой деп атканда эле, ошол Россиянын мамлекеттик думасы 2 жолу төраганын орун басары болгон академик жана Сергей Николаевич Бабурин деген бар. Ошол Бабурин сүйлөптүр. Аны дагы интернеттен көрдүм мен. Адахан Мадумаровдун бир кемчилиги бар деп атат. Ал өтө чынчыл дейт. У Мадумарова дейт есть один недостаток дейт. Он слишком честный деп атат. Нельзя быть в политике таким честным депчи. Надо каким-то образом лавировать дегендей болот. Баягы мен Наешекем айткандай, Адыл Айтбаев шарт көйнөктү чечип башка көйнөктү кие калыш керек дегендей кылыптыр да. Андай болбойт да, биз туруктуубуз да. Биз кыйшаюусуз болушубуз керек да. Ишенимибиз бекем болушу керек. Ошондуктан мага бааны Кудай кааласа өз элим бербесе дагы бөтөн эл берет. Мага бааны өз мамлекетим бербесе дагы башка мамлекеттер Кудай кааласа тарых алдында берет. Ошондуктан Кыргызстандан кече Садыр Жапаров өзгөндө сүйлөп атканда айтып тургу, Адахан Кемсанбаевдин 100 мыйзамдар иштеп атат деп. Эң көп мыйзам жазган киши катарында. Ошол мыйзамдарды жазган кишиге момундай бир рахмат деген кагаз берген жок мага бул мамлекет. 11 мамлекет биригип Адахан Мадумаровга тынчтык орденин берип атат. Улуттар аралык рахмат. Мырзаке өзгөн Мадумаровду депутат кылып шайласа, Санкт-Петербургда Адахан Мадумаровду 11 мамлекеттин парламенти биригип, 11 мамлекеттин төрагаларынын төрагасы кылып шайлап отурат. Председатель совета спикера. Мага ушул эл аралык маселелерди тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен, дипломатия жолу менен чечкендигибиз үчүн мага
Ага билесиздерби, өтө сейрек инсандарга бериле турган баягы Россиянын аскер күчтөрүнүн уюштуруучусу генерал Маргелов деген бар. Ошол Маргелов атындагы орден бар. Муну эң мыкты жетишкен гана могу жерде Бакыт мырза отурат, билсеңиз керек. Ошол Маргелов атындагы орденди тапшырып отурушат мага. Мен айтып атам. Bir Kırgız memleketi mağal mınday kagazda berelek. Madumarov emne kılıp koydu degenge ben uşul ejekemden ulam aytıp koyum kelip atат. 25 yıl çoğ sayasatta жүрүp 25 сом албай koydum ben. Uşul çoğmuş. 25 yıl sayasatta жүрүp bir moğlunday bir çöyçek algan jokмун өлкөдө. 25 yıl sayasatta жүрүp bir kalem algan jokмун bu өлкөдө. 25 yıl sayasatta жүрүp bir өкмөттүн bir barak kagazын algan jokмун. Эмнеге? Себеп biz жараткандын алдына барганга даярданабыз. Жараткандын алдына барганда генералдык прокуроруң дагы, жогорку сотуң дагы, спикериң дагы сени сактап кала албайт. Өзүң гана жалгыз барасың. Баарыбызга жараткан Аллах ушул сыноолорунда адамдык жүзүбүз менен, бекем ыйманыбыз менен ушул сыноолордон өткөн күндөрдү насип эткен болсун. Жалаң жакшылыктарда, тойлордо жолугушуп жүргөн күндөрдү насип etsin. Келгениңиздерге чоң рахмат, азыр баталасың. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Allah özün 18 bin alamdı yaratkan olursan özüne gana tayanağız, özüne gana ümit kılavuz, özünü yaratkansın bandelerin üçün bu ülkesini tile verem degen uvadan ümit kılıp yaratıp yarıp düne geldirgen yerdeki orun basarım degen ağabamdaki bandelerin yarattım. Oşanın katarında bizi dağı hoşunda yaratıp yarıp düne geldirip aksakaldık darajaga jettirdin, şu yaşa yapardın, şu aksakaldık darajam menen Allah özüne dilek kılıp dua kılamışı adakandık, jaktap, koldap, tarafında sulka dağı razı olup gelip şunday adakandın sözünü uğamda, adakandı kolda gelgen adakandı yüreğini tüygen tarzantlar, yoldaşlar sizlerge rahmat, sizlerden atınlardan Allah Teala'dan şu balanın el için, yurt için hizmet kılam, elden hizmet kılam deyip niyet kılıp elden katarında yolga safarga çıkıvattır. Elbette biz Allah'tan dileyiz, sizlerden atınlardan alakanacayip Allah'tan dua kılağız. Amin. Allah'ım şu balandaki ömür uzun örüşeceği, kıtvaldı örüş keşikti ol. Elden yurttun hizmetin kılgan. Şunday hazır elden katarında şayla olmadı, şu şaylağa safar tarttır, safarı bekatar ol. Katsanan pas olsun. Aldığındaki olmadı baylık öğret atağılsın. Elden yurttun hizmetin kılan de otar. Allah özün görüşte taldoşuluk zatsın. Şu bala şu yaşka deri elden yurttun hizmetin kılıp geldi. Bundan bir yağında dahi elde yurtta hizmet kılan de otar. Allah Teala şu yolu şirdir, yoldaş kızıl ol. Elbette bir gana Allah özünen tilek şu balanın Allah hürmetinde elden yurttun şunday alakancayi dua kılatkanlardan duasını kabul aldın. Elbette biz özüne amanat kılavuz. Biz el okşap, yurt okşap, başkalar okşap, amelimizge, baylığımızga, pulumuzga tayanmayız. Bir ganda Allah özüne tayanmışı balanın safarın bekatarıp özüne taldap, özüne tilek kılavuz, özün kolda tutsun. Allah özün kolda şu balanın yoluşudur, yoldaş esnaman elden yurttun hizmetin kılıp, şu jakşı jengişlerge jetip elden yurttun şundasılerdi patanarmenen Allah Teala'nın duarlavuz. Allah Kuda ak yolunu açıp, ömrü uzun, örüşçeğe kaçıranlar pas olsun. Allah daracası büyük olsun. Amin.
Beri al bakalım. Siz maçınız menen Урматтуу колдоочулар, рахмат баарыңыздарга. Мен бир нерсени эскертем сиздерге. Кимде-ким жаман комментарий жазса, баарыны өчүрөбүз. Биз жана ошондой эле мен жалпы Кыргызстан колдоочуларга дагы эскертем. Башка талапкерлердин ушундай түз эфирлерине кирип, ушундай жаман сөздөрдү айтпаңыздар. Жаман сөз жазбаңыздар, мен сіздерден ошону суранам. Кудайым буйруса, азыр мындан кийин дагы жолугушуу болот. Биз жолугушууну дагы сиздер менен түз эфирден бөлүшөм. Колдоп туруңуздар, коштоп туруңуздар. Жалпы колдоочуларга ыраазычылык бар болуңуздар.